Assalamu alaikum hurmatlı şu keremetli Üskölü'nün turgundары жана меймандар. Азыр ушул Каракор шаары көлүбүздүн борбору. Ошо бүгүнкү ушул борборубуздун Каракор шаарынын борбордук жолунун акыбалы. Караңыздар, мынтип машиналар ушул ямадан качып бири менен буйтап бир кыйынчылык менен жүрүп жатышат. Жол азабы, көр азабы деп кыргыз элибизде бекер айткан эмес экен. Мына караңыздар жолдун акыбалы. Чынында эле кейиштүү экен. Чоң яма бул. Чынында көп болду буга. Мынакей караңыздар, мынтип кыйынчылык жаралууда. Бул бүгүнкү ошо чоңдорубуз бир велосипед менен жүрүшкөндө балким ушуну сезет беле ушу жолдучу. Бүгүнкү алар ушуну чоң машиналар менен жүргөн себептен алардын машиналарынын дөңгөлөктөрү мындай ямаларды сезбейт экен да. Ошол да бир себеби да бар дейм да ушунчу. Балким бир башка бир өнүккөн мамлекеттердикине окшоп бир велосипед менен жүрүшкөндө балким жок эле дегенде бир Жигули Москвич менен жүргөндө балким мындай болбойт эле. Пайгамбарыбыз деле эшек минген да ушундай жөнөкөй болгон. Чоңдорубузга Кудайым жөнөкөйлүк берсин деп дуа кылалы, тилек кылалы туугандар. Ушу чоңдорубуз бир жөнөкөйлүк, бир мусулманчылык сыпат келмейин, кыргыз эл оңолбойбуз туугандар. Кудай деп үмүт үзбөй туралы. Кудай деп бир жакын аралыктарда ушу жолдорда бир оңолуп калысы бардыр туугандар. Каракор шаары элет көйгөйү коомдук бирикмесинин жамааты.